Салам достор, силер менен Күч укукта подкасты жана бүгүн биздин коногубуз Улан Өсөйүн. Баштан башта граждандык кыймылдын лидери, активист. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Бүгүн биздин темабыз адам укуктары жана аларды кантип коргош керек. Улан, адам укуктары боюнча силер албетте юрист болбош керек. Адам укуктарды билиш үчүн, аны коргош үчүн силер граждандык активист болуп, юристтер менен көп сүйлөшүп, уже жарымынан юрист болуп калдыңар дагы болушуңар керек. Негизи адам укуктары жана коргоо боюнча эмне дей аласыз? Негизи баардык нерсе барып адам укуктарына такалат да. Кыргызстанда болуп аткан нерселер, жакшы жаман нерсенин баардыгы адам укуктарына такалат да. Анткени ошо мамлекеттер, мамлекет деген нерсе өлкөлөр эмнеден түзүлгөн? Ошо адам укуктарынын айлана чөйрөсүндө түзүлгөн да. Ошо адамдардын укуктарынын негизинде ошол ар кандай этаптарды өтүшкөн. Мисалы, ошо кул өлөчүлүк, анан же болбосо жанагындай империялар доорунда бир ошол ар кандай этаптарды өтүп келди. Бирок азыркы убакта баардык дүйнөдө ошол баардык басым, баардык мамиле, баардык жасалып жаткан нерсенин баары бул адам укуктарына барып багытталат да. Эң маанилүү нерсе дүйнөдөгү азыр баягы Бириккен Улуттар уюму да көтөргөн, ошол эле баардык эл аралык уюмдар көтөргөн нерсе бул адам укуктары да. Ошол адам укуктары жөн эле талкаланбаш керек, тебеленбеш керек, басымдаланбаш керек да. Анан чынын айтканда бизде ошол эң чоң Кыргызстанда болуп аткан бир ката биздин кемчилигибиз, биздин жетишпей жаткан, бизге жеткен нерсе бул өз укуктарыбызды колдоно биле албаганыбызда да. Ошол бизде мыйзамдарыбызда абдан көп мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол эле убакытта баш мыйзамда көп нерсе көрсөтүлгөн адам укуктарына таянган. Бирок тилекке каршы биз аны колдоно албай, билбей, анан өзүбүздүн укугубузду билбей, ошол нерседин азабын тарткан нерсе аябай эле көп да. Бул жөнөкөй жашоодон баштап азыркы ошол чоң бийликте болуп аткан маселелерге чейин ошол укуктар каралбайт да, көбүнчө ошол тебеленип калат. Анан биз чынында активисттер ошол эле көбүнчө ошол оюн эркин айткан адамдар сөзсүз түрдө ошол укуктарга барып такалабыз да. Ошол укуктарыбыз менен колдонууга аракет кылабыз. Анын ичинде ошо биз дайым, мен сиз айткандай юрист катары эч мындай билимим жок. Анан бирок баягы жүрө көсөм болосуң дейт го, ошол көрө көсөм болосуң дегендей биз өткөн сайын билип баштадык. Бирок бир нерсени мен билем, что мен баш мыйзамга гана таянам да. Анткени Кыргызстанда баш мыйзам да ошо адам укуктары даана так көргөзүлгөн. Мен ошол жерге таянам и ошол нерсени гана талап кылам. Бирок тилекке каршы азыр бийликте эме болуп атат да. Ал нерселерге көңүл бурбайт, ал нерселер бузат, ал нерселерди карабайт, ал нерселерди билбейт деп ошол нерсени ашыкча пайдаланышат да. Вот адам укуктары тебеленет деп айтып атасыңар, бирок эмне себептен тебеленет? Ошол адам өз укугун билбегендиктен үчүнбү же башка тарап күнөөлүүбү, бийлик күнөөлүүбү, бийликтин кызматкерлери күнөөлүүбү? Эмне себептен? Бул жерде бир тараптуу күнөөлөш менин оюмча бул туура эмес да. Бир тараптуу болуу. Бир тараптуу болуу деген нерсе биз ошол жоопкерчилик барып эле бир бийлик органдарынын кызматкерлери үйүп коюшу туура эмес. Экинчи эле муну элге үйүп коюшу туура эмес да. Себеп дегенде биринчиден эки тарап тең жакшы билбейт толугу менен. Анткени бизде мыйзамдар бат-бат өзгөрөт. Анан университетти бүткөндөрдүн дайым проблемасы ошол. Алар окуп бир мыйзамды окуп бүтсө, университет бүткөндө жаңы мыйзамдар кабыл алынат, аны окуш керек болот да. Анан аябай алар үчүн кыйын да, баштары чаташып калат. Ошол эле убакытта өзү юристтер үчүн деле кыйын да. Ошо мыйзамдар чыгып кайра аны карап чыгыш керек. Экинчи нерсе бул элде да. Анткени мыйзам качан иштейт? Ошо эл талап кылганда, эл ошол нерсени иштет деп баягы суроо талап болсо аны иштейт да. Бизде аны билбейт, анан ошону көбүрөөк кызматкерлер одоно пайдаланат да. Коркутат, ар кандай нерселерди пайдаланат, жолдорду баягы өздөрүнүн жолдору бар да. Ошол нерсеге мүмкүнчүлүк. Аны болсо ошо баягы биздин билбестигибиз башка жаман жолдорго шарт түзүп берет да. Башкалардын колдонуусуна. Ошол эле убакытта кээ бир убакта биз байкайбыз, мисалы, укуктар боюнча, негизи эле базовый укуктар боюнча көп кызматкерлер деле билбейт, окубайт. Анткени жана көрүп атпайбызбы, мисалы, милициялар кармаганда башка нерсе менен жакында эле бизде бир жаш жигит жалгыз бир акцияга чыкты. Милициялар келип, сен бул жерде кетишиң керек деп айтып, анан ал эмнеге менин укугум десе, сен коомдук
эмени тынчтыкты бузуп атасың деп айтат да. Анан алар болсо мына кайсы статьянын негизинде деп тиги бала сураса, милициялар өздөрү түшүндүрүп бере албайт да эмне экенинчи. Алар болсо ушул билбей барып алышкан же болбосо ошол нерсе менен коркутуп кетиребиз деп барышкан. Анан бул адам бизде башка мыйзамда жазылган ошол кайсыл жерде кандай жерде болбосун тынчтык акцияны өткөрүүгө ар бир адамдын укугу бар да. Бирок ал нерсени биз ошол биринчиден өзүбүз жакшы пайдалана албайбыз, экинчиден аны пайдаланып атканда аны ошол атайын күч органдары аны одону бузат да. Бул жерде ошо эки нерседе эки жакта тең бизде айып бар да. Албетте туура. Могу тынчтык акция митингдерди тие кеттиңиз. Ошол боюнча мен дагы айта кетейин дегем. Албетте ал коомдун, ар бир адамдын укугу, өзүнүн оюн билдирүү, пикирдерин билдирүү, кандайдыр бир нааразычылыктар болсо, акция менен, митинг менен, тынчтык митинг менен деп коеюнчу, туурабы болобу, тынчтык акция менен билдиргенге укугу бар. Анан вот биздин соттор тыюу салып коет да. Билет болушуңар керек. Мындай тынчтык акция өткөргөндүн астында активисттер негизи мэрияга, МВДге билдирүү жиберет да. Биз баланча киши кайсы бир датада тынчтык акциясын өткөрөбүз. Анан алар карап чыгып, сот тарабынан жок, азыркы убакта же могул тараптан могул тарапка чейин тынчтык акциясын өткөргөнгө болбойт дегенге кандай ойдосуз? Биринчиден баш мыйзамда эч кандай талап жок. Биз ошол мэрияга же кайсы бир кызматка аларга билдирме жөнөткөнгө, уведомление деп коюшкан жөнөткөнгө бизде талап жок. Милдеттүү эмеспиз биринчиден. Аларга бербей эле биз каалаган жерде, каалаган аймакта тынчтык акциялар өткөрсө болот. Аны болсо эл жакшы эле билип калды, себеп дегенде базарда, көчөдө, башка жерде элдер акциялар өткөрүп атышпайбы, бул ошол ал жакта жүрөт. Экинчи нерсе, албетте жанагындай провокация болот же башка коркунуч пайда боло турган болсо, сөзсүз түрдө сен мэрияга, ИИМге, же ички иштер министрлигине кайрылып койгонуң бул абдан дурус нерсе да. Анткени алар ошо коопсуздук сактап бериш керек. Бул керек болсо ошо мэрия өнүккөнлүклөрдү атайын протесттерге ошо уруксат берет. Алар коргоп ошо жолду ачып берет да. Анткени алар болсо айтат, ошо алардын укуктары деп колдонуш керек да, ошо укукка шарт түзөт. Чын-чынында ошондой. Бирок азыр болсо баягы одоно пайдалануу болуп атпайбы мыйзамды. Мисалы бизде ушундай нерселер болгон, баягы реакциялар өтүп аткан убакта ак үйдүн алдына барганда айтышкан да, мына бул жерде деген баягы мындай өткөнгө тыюу салынган, мына соттун чечими да, мен кагазды алып келе десем, ал биздин иш чарага эмес, ал башка бирөөнүн мэрияга кайрылган эмес экен, ошол аянтта митинг өткөрөм деп бир адамдын кайрылган арыз экен, ошонун негизинде алар сот чечим чыгарып туруп болбойт депчи. Анан ал бизге тиешеси жок. Анткени ал сот чечим чыгарса, бир ошол келген каттын негизинде же кайрылуунун негизинде гана чечим чыгарат да. Ал башкаларга тиешеси болбойт да. Ошон үчүн ушундай нерселер колдонду. Бул эми нерсе баягы биз мисалы укугун берген адамдарга же болбосо ошондой укук коргоочуларга бул нерсе мындай ойлондурбайбы. Биз ойлонбойбуз эле да. Анткени биз билебиз, алар биз менен дагы аны талашпайт. Анткени ал мэрия, ички иштер министрлиги, атайын кызматтар билет. Бирок бул нерсени карапайым жанагындай өзүнүн арманы менен чыккан адамдар көп болуп атпайбы? Мисалы күн алыс эле биздин Бишкекте 3-4 акция болуп атат. Ошолорго мындай барып эле формачан барып айтканда чочушат да, коркушат. Анткени мына тыюу салынган, силер туура эмес жерде турасыңар десе, алар эми баарын окубайт деп ойлошот. Бизде ошо соттун чечими бар экен. Чын-чынына келгенде ал адам ошол кайрылмайынча ал адамга жеке сот чечим чыгарбайт да, уруксат бербейт. Баягы чечим чыкпайт. Сен Кыргызстанда баардык нерсени айтыш керек, биз баш мыйзамга барып такалышыбыз керек да. Баш мыйзамга барып такалганда ал мыйзам баарынан өйдө турат да. Бул ошол конституция ошол жерде баардык нерселер жазылган. Мисалы адамдар баардык каалаган жеринде, каалаган ойдо тынчтык акцияларын өткөргөнгө укугу бар да. Анткени ал жерде ошол нерсе болгону биз ошо өткөрүп аткан адамдар провокацияларды алдын алыш керек. Анан жанагындай нерселер менен жалпы Бишкек шаарынан бул аянтка, бул борбору бар, бул жерге тыюу салынды деген нерсе иштебейт дагы өзү. Анткени эл толкуса, жини келсе, ал нерсени карап койбойт да. Негизи ошол эле билдирүүлөр боюнча айта кетейин. Могу силер деле айткандай, башка мамлекеттерде негизи туурасы алар ошол эле тынчтык акция өткөргөн адамдардын коопсуздугу үчүн каралган нерсе. Бирок
бизде ал механизмдер башка максаттар үчүн колдонулат деп айтсак туура болот дейм го. Ошо анан адам укугу чектеле алабы? Адам укугу чектеле алат, качан ала башка бирөөнүн укугунун кесилишкен жеринде. Анткени баардыгынын бирөөнүн укугу өйдө, бирөөнүн укугу ылдый болбойт да. Анан экөөнүн мисалы бул сиздин укугуңузга менин укугум жеткен жерден менин укугум сөзсүз түрдө чектелет да. Ошондо гана анткени мен аны одоно пайдаланып сиздин укугуңузду тебелегенге менин оюмча ошол бул эмес да. Бул туура эмес, жана мыйзам жол бербейт ага. Ошондо гана чектелет. Мисал катары келтирсек, башка мамлекеттерде эмдөө жүргүзүлүп жатпайбы? Ошол катары милдеттүү түрдө вакцинация болуп атат. Милдеттүү түрдө. То есть адам каршы кете албайт да. Вакцина аласыңбы, бүттү аласың. Ошого кандай карайсыңар? Себеп ал бир жагынан адамдын укугун чектөө, бирок экинчи жагынан коомдун коопсуздугу үчүн да. Бул жерде мындай чечимдер бар да. Бул мисалы бизден кандай чечим кабыл алат? Бизде азыр жогорку чечим кабыл алуучу орган, бул чечим чыгаруучу орган бул жогорку кеңеш. Жогорку кеңештин ким? Ал эл өкүлдөрү. Эл өкүл деген ким? Ал элдин тандаган шайлоочулары. Анткени эл аларга укугун берип атат да. Мен баары чечимдерге катыша албайм, бирок мен сени тандадым, сен менин ордума, менин атыма, менин оюм үчүн чечим кабыл аласың деп эл өкүлдөрүн тандап шайлоо алып келип парламентке отургузуп атат да. Анан ошон үчүн ушундай нерселер, бардык нерселер, мисалы кечегин эле бир чоң эл аралык болобу же Кыргызстандагы чоң маселе болобу, улуттук маселе болобу, аны жогорку кеңеш гана аркылуу чече алат да. Азыркы ошол президентти башкарып өттүк, бирок баары бир эле биз парламенттин чечими аркылуу президент кол коет деген нерсе эмне? Эгер ошол нерсени, мисалы вакцинация башка нерсени чечимди кабыл алып парламент колдоп бере ала турган болсо, демек аны биз ала албаганга мындай айтканда айлабыз жок. Себеп дегенде парламентте ар бир катмардын өкүлдөрү отурат да. Ал жерде ошол парламент чечим алган болгону жарандык активисттер, жарандык коом ошо чечим кабыл алууга таасир эте алат да. Эгер алар жанагындай бийликтин бир тапшырмасы менен же болбосо кайсы бир чет баягы сырткы кийлөөчүлөрдүн негизинде бир болуп аткан болсо, анда жарандык коом аларда ошол чыга алат. Чын-чынына келгенде ошол баардык маселе жогорку кеңеш чечилиш керек эле. Бирок тилекке каршы эмне үчүн жогорку кеңешке жана башка чечим кабыл алып турчу органдарга элдер ишенбейт? Анткени ал жакта реалдуу элдин камын ойлогон, эл үчүн деген өкүлдөр жок көбөйсө да. Эми бар, бирок жок көбөйсө. Бир 10 болушу мүмкүн, андай аз да. Ал кайрага кимге барып такалат? Биздин билимсиздигибизге, биздин тандоо укугубузду, ошол эле тандоо укук деген көп өлкөлөрдө жок. Ошо бизде бар. Ошол нерсени колдоно албагандыгыбызда негизинде анан биз туура эмес эл өкүлдөрүн тандап, ал эл өкүлдөрү жанагындай туура эмес чечимдерди кабыл алып коюуга андан вероятность деп коебу, мүмкүнчүлүк көбүрөөк да. Ошондо гана азыр коркунуч да. Чын-чынына келгенде реалдуу парламент болсо, ар бир катмардын өкүлдөрү отура турган болсо, Кыргызстанда кандай катмар болсо, ошонун баардык өкүлдөрү ошо парламенттин ичинде боло турган болсо, алар ал дебат аркылуу, ошол трибуна аркылуу ошол өздөрүнүн ойлорун туура эместигин элге ынандырыш керек да бири-бирине. Анан ошол ынанган нерсеге гана далилдерге, фактыларга, аргументтерге такалып туруп, анан алар добуш бериш керек. Анан ошондо жалпылык мисалы ошол вакцина керек деп чечим кабыл алып турган болсо, жогорку кеңеш кабыл алса, президент кол кое турган болсо, демек биз макул болушубуз керек. Анткени алар демек аларда жөн эле адамдар отуруп алып кол коюп койду же добуш берип койду эмес. Ал жерде ошол атайын комиссия бар, ал жерде атайын ошол сунуштаган тарап бар, алар ошону жакташ керек. Ал ошо докладты мисалы кечегин мындай эметкен атайын министр же болбосо ошол депутат же болбосо ошол сунуштап жаткан тарап, азыр Кыргызстанда мыйзамды көп тарап сунуштап калды мурун өкмөт менен эле парламент болсо. Ошо сунуштаган тарап өздөрү аны доклад кылып жакташ керек да. Анан депутаттар, жогорку эл өкүлдөрү ошого макулдугун бериш керек же бербеш керек. Ошондо гана биз вакцина алабыз, албайбыз деген нерсеге барабыз да. Бирок чын-чынына келип ар кандай кырдаалдар бар. Анан мисалы ЧП бизде болду бир нече жолу. Ал жерде демек ал ЧП болгондон кийин ал башкарууну баардык нерсе бул күч органдарына тиет да. Ал жерде ар кандай ситуация да. Эми бирок ошол убакта ошол ЧПнын ичинде адам укуктары кандай деп ал өзүнчө баягы темада кетет. Албетте анда юристтер менен ошо сүйлөшүбүз керек болот. Жалпы декларациясында белгиленген
адам укуктары эч убакта кандай ырдал болбосун дагы чектелбеш керек депчи. Ошондо айта кетейин дегем. Анан жанакыны кыстырма кылып кетсек, демек азыр Жогорку Кеңеш вакцинацияны милдеттүү түрдө макул деп мыйзамдуу чечим чыкса, сиз макул болосуз? Ооба, албетте. Анткени мен өзүм макул эле болуп эметип атам. Мен бирок азыр болсо өлкө аны кабыл алган жок. Мен Жогорку Кеңеш аркылуу кылган жок. Биз вакцинацияны өткөрүлдү деп баягы. Бизде мындай этапта болуп атат да азыр Кыргызстанда. Бул дүйнө өнүккөн өлкөлөрдө мисалы көп өлкөлөрдө бул нерсени эме кылып коюшту. Милдеттүү түрдө кылып коюшту. Бизде андай нерсе болгон жок. Андай нерсе талкууга да келген жок. Бизде болсо мындай ким өз эрки менен деп. Бирок чын-чынына келгенде дүйнөдө баардыгы айтып атат, ошо адам укуктар булар алардын эмесинде баягы тандоо укугу берилиш керек деп. Чын мен аны колдойм да. Бирок ситуациялар бар да. Мисалы мен азыр айтып аткан нерсе, азыркы убакта биздин ситуациябызда бул нерсенин маанилүүлүгү деле жок. Мисалы азыр баягы милдеттүү түрдө дегенде, себеби бизде азыр вирус анчалык дүйнөдө башка өлкөлөрдө болгон жок да. Мисалы саныбыз аябай көп, кайтыш болгондор анчалык көп эмес дегенде. Кудай сактасын да. А вот башка өлкөлөрдө мисалы алар аргасыздан барып атышат да. Бизде ошондой нерселер бар. Мен айтып аткан нерсе менен эртең ойлошуп болуш керек да. Мисалы Жогорку Кеңеш мынтип чечип койсо, баары ошондо макул болот экен деп. Жок, андай кеп аны айтканымда жок. Аргасыз нерселер болот. Мисалы кечээ күнү мисалы ОДКБга биздин армияны жөнөтүш керек болгондо алар аргасыз чечимге барышты да. Мисалы айла жок, анткени сырткы кысымдар болду, башка нерселер болду, давлениялар болду. Анан баягы сөздөрүндө көрдүңөр ошол баягы санкциялардан коркуштуу, мисалы чек ара маселелер, башка маселелер боюнчачы. А бирок Жогорку Кеңеште бизде мындай нерсе көтөрүлгөн жок. Бирок бул аябай жанагындай ЧП деп атпайсызбы, аябай эле бир катуу кырдаал болуп кала турган болсо, алар ошо чечкинде ошондой кадамга барса, биз баш ийүүгө жана биригүүгө жана бир мыйзамдын астында турууга туура болот. А бирок бул нерседе мисалы вакцинация боюнча мен ошондой деген нерсе, Жогорку Кеңеш кантсе ошондой болуш керек деген нерседен мен аябай мындай кылдат карайм. Анткени азыркы Жогорку Кеңештин компетенциясы менен мен көп нерсесине макул болбойм да. Кандай нерсени кабыл алса да мен макул болбойм. Себеби азыркы Жогорку Кеңешке менин мындай ишенимим 1%, 2% болушу мүмкүн, 5% балким, бирок андан өйдө эмес да. Ошон үчүн мен аларга азыр кандай чечим кабыл алса дагы мен андан күмөндүмүн. А дүйнөдө мисалы өнүккөн өлкөлөрдө абдан аякта андай парламентарийлер деп коет, мыйзам чыгаруучулар, чечим кабыл алуучулар абдан эле элдин реалдуу тандалып чыкканына байланыштуу ал маселелер абдан кылдат каралат. Ар бир нерсе маселени жиликтеп баары бир нечейин билишет да. Ошондон эл да түшүнөт. Анан ошого жараша эл түшүнүп макул болсо, ошого жараша элдин оюна жараша депутат эл өкүлдөрү ошо добуш берет да. А бизде кандай андай эмес да. Азыр эл өкүлү кандай ойлонуп атат эч ким билбейт, эл кандай ойлонуп атат эч ким эсептешпейт да. Ошон үчүн мен мындай нерседен аябай кылдатмын. Анан мындай болуш керек, тиндей болуш керек дегенде мен дагы азыр айтайын деген нерсе, балким суроо сиз жакка мен ошо декларациялар, мисалы эл аралык уюмдардын, эл аралык дүйнөлүк уюмдардын ошо чечимдерин мисалы мен билбейм жакшы. Аны баардык ситуацияга жараша караш керек да. Мындай бара баардык нерсени өздөштүрүп атабыз да. Ошол анан ошо негизи эле ошол мен эми ал глобалдуу нерселер го, бирок негизи эле жеке адамдын эмесине деңгээлине келгенде деле ошо укуктар бузулбаш керек да. Менде башка бир суроо пайда болду да. Мисалы сизге мындай маек кылсак, эме боюнча бизде омбудсмен бар да. Анан адам укуктары боюнча жана андай маселелер боюнча ошолор иш алып барыш керек да. Бирок дүйнөдө ошол омбудсмендердин орду чоң да. Алар эч кимге көз карандысыз. Керек болсо парламентке, президентке, премьер-министрге да көз карандысыз. Ал өзү иш алып барыш керек. Бирок акыркы убакта Кыргызстанда омбудсмендин үнү да жок, сөзү да жок, өзү да жок. Эмнеси менен алек? Негизи эмнеси менен алек болуш керек эле ошол. Биринчиден акыйкатчы бул биздин мамлекеттик орган болуп эсептелет баары бир. Адам укугун коргоо, адам укугуна көзөмөл салган бул акыйкатчы. Башка өлкөлөрдү мисал катары айтып кеттиңер. Президентке дагы баш ийбейт, министрлерге дагы баш ийбейт деп. Бизде деле андай, ушундай, мыйзам боюнча ушундай. Бирок Париждик принциптер деген понятие бар. Алар боюнча акыйкатчынын, омбудсмендин
классификациясы бар. Кадимкидей классификация А, Б, С деп өзүнүн ал уровенин билдирет. Эң жогорку бул А. То есть бул адам укугу өтө жогорку уровенде турган омбудсмендер. Бул вообще биз кандай айтсам көз карандысыз омбудсмендер да. Алар эмнеден билиндирет? Финансалык каражат жагынан эч кандай текшерүү жок, толук көз карандысыз, ыйгарым укуктары толугураак, анан кандайдыр дагы бир кошумча укуктары берилген да. Бизде болсо азыркы убакытта омбудсмендин аппараты прокуратура менен счетный палата тарабынан текшерилет. Бирок мурда андай норма жок болчу, текшерилет деген. Мен адашпасам, где-то бир 4-5 жыл мүмкүн андан көбүрөөк жыл мурун кирген ал норма. Анан биздин конституцияда дагы бир норма бар. Бул өтө эле бир суроо жаралат ал боюнча. Акыйкатчынын мыйзамында эме деп жазылганда, акыйкатчы жыл сайын жогорку кеңештин алдында жылдык баяндама берет деп. Бирок жогорку кеңеш аны отчет катары көрөт да. И жогорку кеңеш тарабынан антип ойлогон туура. Себеп ошол жылдык баяндаманын негизинде алар акыйкатчыны ордунан бошотуп коюшат. Ошол туурабы? Туура эмес да. Ал жогорку кеңештин астында көз каранды болуп кала турат да. Жогорку кеңеш биздин жогорку кеңеш ачык айтканда кимдин астында жүрөт? Ошого таянышыбыз керек да. Анан акыйкатчынын жумушу боюнча мен бир топ жыл иштеп кеттим ал жактан. Акыйкатчынын жумушу билинбейт. Чынында айтканда билинбейт. Бирок бир топ жумуш жасалат экен мен айта алам да. Ал боюнча силер акыйкатчынын жылдык баяндамаларын окуп, алар менен таанышып алсаңар болот. Бирок мындай да жогорку кеңеш бул мамлекет менен коомдун ортосунда мындайча айтканда колокольчик да, чыңгыроо. Бийликке билгизип туруш керек. Бийликтегилер көңүл буруп койгула, мыякта бузулуп атат, мондай болуп атат деп. Алардын баары анан жылдын аягында баяндамага жазылат. Рекомендация түрүндө. Алардын баары жогорку кеңешке кетет. Жогорку кеңеш болсо өз тарабынан аларды кабыл алып туруп, өзүнчө постановление алып туруп, аларды өкмөткө жиберип туруп, өкмөт ошолордун баарын аткарыш керек. Бирок иш жүзүндө алардын баары жогорку кеңеш кабыл алган күнү дагы, алардын баарын өкмөткө тапшырган күнү дагы өкмөт кылып атабы? Ал иш калган бойдон калып атат да, мындайча айтканда. Демек, биз чын-чынында көп иштер кылынат, бирок биз сыртта жарыя болбосо билбей калабыз да. Анан мен деле билем ошол омбудсмен көп нерселер кылып аткандыгын, бирок азыркы убакытта эң өкүнүчтүү нерсе сиз айткандай баш ийгич органга айланып кетти да, анткени ошол курал болуп калышты, анан ачык айта албай ошол саясий нерседе болуп калды. Саясий дегендер кандай азыр өйдө жакта кандай тапшырма болсо же болбосо тыюулар болсо ошого жараша иш кылат да. Анан башка нерседен да ошол сурагым келип атат да. Эми азыр болсо биз аябай эле чоң нерселерди сүйлөшүп кеттик, бирок биз баягы протест, башка өзүбүзгө жарандык активисттер өзүнө керек укуктарды билет да. Бирок ошол эле карапайым айылдагы жөнөкөй жарандын базовый эң маанилүү кандай укуктар бар мисалы? Анан алар ошол укуктарын кантип колдоно алат жана коргой алат өзүн? Эми адам укуктары эң негизги силер айткандай базовый укуктар бул биздин эң башкы мыйзамыбызда жазылган, конституцияда. Алардын баары башка закондор, мыйзамдарга тараган да, мындайча айтканда. Аларды кантип колдоно алат?
биринчиден бул кандай силер жанын башында айтып кеткендей эле эки тараптан турат да. Бул бийлик органынын жагы дагы өз жарандагы билиш керек да бул мыйзамдарды. Билбеген күнү мамлекеттик кызматкерлер, мамлекет аны коргоп, алардын баарын түшүндүрүп, колдоп бериш керек. Бирок тилекке каршы андай бизде бар, албетте, бирок көп учурда бузулат да. Анан коргоо маселеси бул өз адам талап кылыш керек. Ал иш аткарылбаса, ал иш боюнча даттаныш керек да. Ошол эле органга, андан бийик өйдө турган органга аяктан аткарылбаса, акыйкатчы институтуна, анан азыр аябай эми жакшы болуп атпайбы? Интернетте баракчаларга ар кандай нерселерди мыякта мындай бузуулар болуп атат, мыякта мындай бузуулар болуп атат дегенде бийлик жагынан же мамлекеттик орган жагынан интернетке киргизилсе, мындай коомчулукка аябай билгизсе, аларга сразу реакция кылып атат да. Ошолорду механизм катары, рычаг катары колдонсоңор болот деп мен белгилеп кетейин. Анан адам укугу мындай качан бузулат деген дагы понятиясы эме да, мындай кичине бир өзгөчөлүгү бар. Мен акыйкатчы институтунда иштеп жүргөндө мындай да, адам укугу качан бузулду деп эсептелинет. Мисалы, сиз кайсы бир мисалы дарыгерге бардыңар, аяктан дарыгер силерди дарылап, туура эмес дарылап алды. Ушу силердин укугуңар бузулдубу? Эми ал жерде просто кыска эле айтып коесуз, бузулдубу, бузулган жокпу? Туура эмес силерди дарылап койду, бузулдубу, бузулган жокпу? Мен ойлойм, ал келишим бар да, аны бузулбайт. Көбүнчө бузулду деп ойлойт да. Анткени ал кандай бир зыян алды. Ал жагы да туура, бирок ал даттанган жок да. Жалоба жазган жок, эчтеке кыла элек. Жалоба жазып, алардын баарын карагандан кийин, алар карабай койсо, ошондо бузулат. Карап, мыйзамдуу чечим кабыл алса, ал бузулган болуп эсептелинбейт да. Ошол жагында билиш керек да биздин жагында. Бул жерде да маселе бар да, ошол сен дарыканага көрүнүп аткан убакта башында кагаз толтурганда сен аларга өзүңдүн денсаулыгыңды тапшырасың да. Ошол келишимге кол коесуң. Мисалы, ошол убакта жана операцияга кирип атканда сен ошол эң жакын тууган адам кол коюп берет да. Ошо менин добум жок депчи. Ошол нерсе маселелер бар да. Мен ошонун бардыгын билишибиз керек деген нерседе, ошол укуктар себеп дегенде биз ал нерсени бүткөндөн кийин ойлонбой, бүткөнгө чейин биз билишибиз керек да, кандай нерселер бар. Мисалы, ар кандай ситуациялар болгон, менин да жакын туугандарымда ошол маселе мындай болгон да. Баягы операцияга шаштырып киргизип, акча чоң акчага эле кылып коебуз, бат эле кылып коебуз, акчасын алып алып, анан киргизип, анан сону чуркап жүргөн адамды эле туура эмес операция менен кайтыш кылып коюшкан да, баягы туура эмес операциянын айынан кайтыш болуп калган. Бирок ошол айтканда башында ошол кагазга кол коюп берип коюшкан. Баягы операцияга кирип аткан убакта шашып түшүп эле мага кол коюп берип коесуз деген, эч ким окуган эмес, караган эмес, кол коюп берип койгон. Кийин аябай баягы адам кайтыш болгондо кандай жинденесиң, ошол капа болосуң, ошондо барып биз кайра баягы териштиребиз деген убакытта алар ошол кагазды гана көрсөтүп койгон да. Анткени алар ошол эптеп баягы адам айыгып кетсин, жакшы болуп кетсин деген тилек менен алар эч нерсени карабай эле кол коюп берип коюшкан да. Ал кол койгондо ошо операцияга кирип же дарыланууга кирип атканда ошол көп жана частный больница, жеке больницалар же алып атканда ошол мен кандай болсо да добум жок деп кол койдуруп коет да. Мисалы, ошол пациент өзү акыл эсинде болсо өзүнө кол койдурушат. Же болбосо ал акыл эсинде болбой турса туугандарына кол коюшат. Ошол көбүнчө ошол тууганына же күйөөсүнө же аялына же баласына да. Ошондой нерселер бар да. Мен ошону айтат элем да, мындай негизи эле мен ойлойм да, ошол укугубузду тебелетпеш үчүн биринчиден биз билишибиз керек, окушубуз керек, жөнөкөй эле ошол базовый укуктар билип алышыбыз керек. Анан ошол баш мыйзамда биздин укуктар билип алышыбыз керек. Анан экинчи чоң нерсе мен ойлойм да, бул нерсе, экинчи чоң нерсе бул менин оюмча бул ар бир кагаз ишине кол коюп же кагаз иши менен иш кылып атсаң, сен сөзсүз түрдө
ар бирин окуп чыгышың керек, түшүнүп алгыдай. Биринчиси, экинчиси ошо кагазды үчүн, экинчиси сен акылың жетпей түшүнө албай атсаң, сөзсүз түрдө силерге окшош юристтерге кайрылыш керек да. Ошол маселеде анткени биздин албетте ошо биздин мындай деген сөз бар го. Эмне үчүн кээ бир өлкөлөрдүн баш мыйзамдары аябай жеңил жазылган? Анткени адамдар үчүн дейт да, адамдар түшүнүш үчүн дейт да. Эмне үчүн биздин мыйзам, баш мыйзам аябай оор, окуган адам түшүнбөйт. Анткени бул адамдар үчүн эмес, ошо мындай ошол кээ бир топтор үчүн да. Анткени ал нерсени ар кандай фразаны окуй берсең болот да, мисалы ар кайсы жакка толковать эте берсең боло берет да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, баягы ким мисалы кагаз иши болобу же башка нерсе болобу, сөзсүз түрдө өзүнүн баазы укуктарын билип алышы керек да. Ал нерсени мен каалайт элем, ар бир нерсе болуп атканда мен мисалы мен юристтерден тактайм да, кандай оюңуз кандай деп жөнөтөм. Анан менин мүмкүнчүлүгүм бар экен мисалы. Менин мүмкүнчүлүгүм бар, юристтерим бар, тааныштарым бар, досторум бар, баары эле билишет, адвокаттар, юристтер. Анан мен кайрыла алам. Бирок ошо өзүнүн тааныш адвокаты жок, юристи жок, байланышы жок, карапайым эл кантип ким менен байланышып өзүнүн укугун коргото алат жана өзүнүн укугу жөнүндө маалымат ала алат? Сиз туура айтып кеттиңиз. Ар бир иш кагаз боюнча албетте алардын ар бир тамгасын окуп, түшүнүп, таанышыш керек да. Аябай кылдаттык менен таанышыш керек. Жок, түшүнө албасаңар, чындап эле юридикалык тил бул юристтер үчүн мүмкүн оңой көрүнөт, бирок юридикалык жакка жакын болбогон адамга өтө эле оор. Алар юристтерге кайрылууга зарыл да. Анан жок, макул ошол. Жок, ошо азыр айта кетем. Кантип коргоо боюнча эми ошол эле мен айтып атпаймынбы, мамлекеттик органдагы кызматкерлер түшүнбөгөн жаранга түшүндүрүү алар үчүн милдет. Анан экинчиден жеке маселе болуп атса, эми азыр биздин интернетте акысыз юридикалык жардам берген юристтер эми көп эмес, бирок бар. Аларга мындайча айтканда кыйналбай биз проблем барып кайрылса болот деп ойлойм да. Мен бул жагынан чынында айтсам, элдин күнөөсү да. Мен ойлойм, бул билим жагы. Анан билбесең, мындай да, Куранда деле жазылган да, билбесең сура. Көбүнчө сурагандан эригет да. Мен аябай көп байкадым ошону. Мен акыйкатчы институтунда да иштегенде, жеке иштеп жүргөндө дагы мынтип айтышат да көбүлөр. Мен айтам да, айланайын, окуп мындай бирөөдөн сурап койбойсуң десең. Мондай реакция да. Эми ойлогом да, барыбыз кыргызбы анан эми ойлогон эмесмин депчи. Кайдыгерлик мамиле өзүбүзгө, чөйрөбүзгө баарына. Жаңа эле Айдарымыз айткандай, эми силер кандай, мен айтат элем, ошол мыйзам бузулуп атса дагы, ошол мамлекеттик кызматтар, милиционер болобу же болбосо башка паспорт столдо болобу, башка болобу, силердин укуктарыңарды алар түшүндүрүп бериш керек да. Алар өздөрү алар ошол укукту билүү алар үчүн милдет, жана алар түшүндүрүп берүү үчүн милдет. Алар эгер түшүндүргөн эмес деп далилдей ала турган болсоңор, аларга керек болсо кызматтык кылмыш козголушу да толук мүмкүн. Анткени бул жерде жана американский же Голливудтун киносундагыдай нерсе болуш керек да. Мисалы, мынтыктакка бандитти кармап аткан убакта сиз же унчукпаган укугуңуз бар, жана же болбосо адвокатыңыз менен сүйлөшүүгө деген сыяктуу нерсе, бул реалдуу нерсе да. Ушундай болуш керек да. Эгер сизди бир кармап же үйүңүзгө же башка нерсе болуп атса, алар мыйзамды түшүндүрүш керек да, эмнеге келип атканын. Чын-чынына келгенде, эгер одоно колдонуп мен мына погоным бар, мен келдим десе, бул ал мыйзам бузууда. Керек болсо алды сиз бардык, мисалы, сиздин үйүңүздүн менчигиңиз болсо, мисалы, бул жер менин менчик короом болсо, үйүм болсо, милиция болобу, прокуратура болобу, башкасы болобу, алардын соттук чечими болбосо, эч ким менин территорияма келгенге укугу жок да. Бул ошо сенин мүлкүң, сенин укугуң, сенин жашооң корголуш үчүн сенин укуктарыңа багытталып, анан кабыл алынган эреже, мыйзам да. Чын-чынында келгенде мен айтам, мисалы, милиция болобу, башка болобу, мен үйгө эшик алдына келгенде, бул менин аймагым, территориям, бул менин менчигим.
киргенге эч кимдин укугуңар жок. Бир гана нерсе жанагындай арест же болбосо повестка соттун чечимин көрсөтүп гана алар кире алат да. Сот ошону сот чечим чыгарыш керек. Бирок сот чечим чыгарганга чейин ал сот процесстерге сен өзүң катышышың керек да. Анткени сенин үстүңөн кээ бир эле убакытта чыгарып койбосо анан бирок жалпысынан ал нерсе сенин катышууңда жана сен эмес, сенин жактоочуңдун катышуусунда баардык нерсе болуш керек да. Мамлекеттик органдардын кызматкерлери өзүнүн укуктары менен колдонот. Ошол боюнча ошону байлап биздин мамлекетте адам укуктары кайсы деңгээлде турат? Ошол эле мамлекеттик органдар, сот органдар, прокуратура, ГКНБ ошол жагын байланыштырып, алар кантип өзүнүн укуктарын колдонот, ашыкча колдонобу? Негизи ошонун баарын байланыштырганда кайсы деңгээлде ойлойсуңар? Эми эгер 10га чейин баа бере турган болсок, бизде бир 2-3 эле болушу мүмкүн да. 10 деп баа бере турган болсок, 2-3 эле. Дүйнө боюнча эмени ала кетсекчи, СНГ. Бизде СНГ өлкөлөрүнө окшош эле. Эми бул СНГда мына ким менен салыштырат? Кээ бир убакта биз Кыргызстан башка өлкөлөргө караганда жакшыраак да. Мисалы биздин тынчтык акцияларына чыга укугубуз аябай эле кенен колдонулабыз да. Демократия бизде кайсы бир деңгээлде бар. Ошол эле мына жакынкы Казакстанда эмне болуп атат? Өзбекстан кандай, Түркмөнстан кандай, Тажикстан кандай, ошол эле Россия кандай мисалычы. Эми алардын астында СНГда кээ бир өлкөлөр мисалы Грузия өңдүү өлкөлөр гана мурунку ошол катарына кирген Латвия, Литвалар алар мисалы мурун ошо чыгып кеткен өлкөлөр абдан башкада да. Алар менен салыштыруу мүмкүн эмес. Бирок чын-чынына келгенде ошол бизде аябай эле мисалы шкала 10% деп бере турган болсок, бизде мындайча 3 эле пайызда. Анан бизде элдер эмне үчүн түшүнүшпөйт көбүнчө силер адам укуктары дей бересиңер, адам укуктары деп айта бересиңер деп аябай мындай нааразы болгондор көп да. Бирок бир нерсени түшүнүшүбүз керек да. Өлкөнү түзүүчү бул ким да? Мисалы өлкө деген бул биздин территориябыз, аймагыбыз да. Өлкөнүн түзүүчүсү бул эл да. Ошо бийликти түзгөн эл. Мамлекет деген бул биздин кызматкерлер. Мамлекетти түзгөн бул эл. Эл эмнеден турат? Эл адамдан турат. Демек, бардык нерсе бир адамдан түзүлөт да. Адамдын тегерегинен да. Ошо адамдын тегерегинде адамдын укуктары сакталса, демек мамлекеттин укугу сакталат да. Өлкөнүн укугу сакталат. Бизде болсо, бизде түшүнүшпөйт да. Биз ойлошот там мамлекет башка көрүшөт, өзүн башка көрүшөт. Бирок мамлекетти ошо камсыздап, каржылап багып турган бул эл да. Анткени эл мамлекетте эмне калды? Силер бизге кызмат кылгыла деп алып атат да. Силер бизге жашообузду жеңилдеткиле, себеби биздин баарыбыз менен эле убактыбыз жок мамлекеттик иштер менен алектенгенге. Силер бизге кызмат көрсөтөсүңөр деп. Бул кызмат көрсөтүүчү эле орган да. Мисалы президент, премьер-министр, ошол эле депутаттардан бери биз тандайбыз себеп дегенде алар тигилер биз ишибизди аткарат, өкмөт президент, силер болсо бизге мыйзам жазып бергиле депчи. Анан мыйзамдар эмнеге жазылыш керек? Мыйзам бул адам жашоосун жеңилдетүүгө багытталыш керек да. Адам мыйзамдар качан эмнеге кабыл алынат? Адамдардын жашоосу жеңилдеш үчүн. Ошол эле ишкерлер болобу, врачтар болобу, мугалимдер болобу, башкалар болобу, ошол мыйзамдар ошолордун жашоосу үчүн адамдарга багытталып мыйзамдар чыгат да. Мыйзам бул эмне? Бул адамдардын ошо укуктары да, укуктар пайда болот. Ошо укуктар бул адамга багытталат да. Бардык мамлекеттин түзүлүшү бул өзөгү бул адам. Эң негизгиси бул адам. Ошо адамдын укуктары сакталса, демек адам түзүп атат да өлкөнү. Анда биз өлкөбүздө өзгөрүүлөр болот. Бирок тилекке каршы биз өзүбүз ошол нерсени түшүнбөйбүз, өзүбүз ошол нерсени баалабайбыз, өзүбүз ошол нерсени колдоно албайбыз. Бул биздин эң чоң катачылык. Эң туура, толук колдойм сизди. Анан ошол эле жана айта кеттиңиз, СНГ боюнча биздин адам укуктары боюнча деңгээлибиз жогорураак депчи. Бул чынында эле биздин жетишкендик да. Элдин жетишкендиги. Анткени жанатан бери биз айтып келатабыз. Эл талап кылмайынча, эми ушундай болуп калды. Эл талап кылмайынча бийлик жылбайт экен да. Бирок тескеринче декларацияда, жалпы декларацияда адам укуктарын колдоо, коргоо, алардын жогорулатуу мамлекеттин милдети. Бирок алар кылып атышат, бирок биз камчы менен чап, эл камчы көтөрмөйүнчө алар жылышпай атат да. Тилекке каршы. Ошо мен ойлойм, эми азыр болсо эми ушундай подкасттар аркылуу же ушундай силердин аракет мисалы в рамках закона мына аракет кылып атасыңар, ошондой эле башка уюмдар да бар, мисалы за права человека деген же болбосо прецедент өңдүү уюмдар бар ошол.
уюмдар азыр баардык нерсени жеткизгенге аракет кылып атат да жөнөкөй тил менен. Ошонун катарында биз да барбыз да, мисалы ошол баардык нерселердин укуктарын коргошубуз керек, маанилүү. Биз адам баардык нерсе мамлекеттин өлкөнүн түзүүчүсү бул адамдын укуктары да. Адам укуктары болбосо бизде эч нерсе болбойт. Биз баягындай чектеп жанагындай кыйноодо эле жүргөндөй болобуз да. Ошон үчүн мен ойлойм биз эң азыр багытыла турган нерсе бул адам укуктарын коргошубуз керек. Ар бир адам укугу үчүн күрөшүшүбүз керек да. Бул жалпы адамдын эмес, жалпы кыргызстандыктардын эмес, ар бир адамдын укугун коргой ала турган болсок, ар бир адамдын укугу үчүн күрөшө ала турган болсок, ар бир адамдын укугуна биз туруп бере алсак, демек анда бизде өзгөрүү өнүгүү башталат да. Анткени адамдын укуктары бул эң чоң баалуулук деп мен эсептейм да. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин көрүүчүлөр дагы ошол нерсеге басым жасайт дейм, албетте ошол окушат депчи. Жок дегенде баш мыйзам бул кичинекей эле китепче да, мындайча айтканда. Ошонун негизинде ошол адамга тиешелүү укуктарды окуп коюшу керек да. Ал жердин биринчи эле бетинен баштап жазылып турат да, адамдарга тиешелүү нерселер, анан башка нерселерге кетет. Ошон үчүн эң нерсе базовый. Мен бир нерсени жакшы бир юристтен түшүнгөм да. Баардык мыйзамдар барып баш мыйзамга такалат, баш мыйзам болсо эл аралык нормаларды да карайт. Анан ошон үчүн сен бир нече эл аралык нормаларды жана баш мыйзамдын адам укуктарын билип алсаң, сен ошолорго таяна берсең болот депчи. Анткени чын-чынына келгенде ал мыйзам ошол менин укуктарым ошол адамдын баш мыйзамдагы Кыргызстандын ичинде баш мыйзамдын укуктарыма таянам. Чет элде жүргөндө мисалы мен эл аралык деңгээлде кабыл алынган нормалар декларацияга мен айтам мындай эмне үчүн дегенде мындай деп. Ошол нерсе менен мисалы азыр айтышат да. Баягы жыйынтыктап да калды окшойт убакытта. Мен айтышат да, мисалы эмне үчүн сен камап салыш керек же эмне үчүн камабайт деген айтышат да. Мына камап салыш керек деп баягы мени жаман көргөндөр айтат, анан кээ бирөө баягы мен менен колдогондор айтат да, сизди эмнеге камабайт депчи. Анан мен айтам, эң чоң нерсе мен укугумду билем, укугумду коргой алам, укугум үчүн мен ошол нерсе үчүн баягы до конца айтканда күрөшөм да. Аны билишет, ошон үчүн мен анан ошол нерсеге мындайча айтканда айтат, дин жөнүндө айтып атпайсызбы, динге амал кылыш керек деп. Ошол укугубузга дагы амал кылышыбыз керек да. Ошол нерсени билип, айтып, көрсөтүп турушубуз керек да. Менин укугум бар, мындай, сиз кечирип коесуз депчи. Мен ошол нерсени колдонгон үчүн, пайдаланган үчүн ошол эле убакытта мыйзам бузбаган иштерди кылганым үчүн мен ойлойм азыр ошондой эч кандай мындай жылчык же болбосо бир кылмыш таба албайт да. Анткени мен ошол убакытта законопослушный деп коет го, мыйзамды уккан адаммын да. Анткени эрежелерди, башкалардын укугун жана башка мамлекеттин мыйзамдарды сыйлайм. Ошол убакытта менин укугумду бирөөнү тебелетпейм жана мен мындайча айтканда корголбайм да. Рахмат. Эми урматтуу көрүүчүлөр, угуучулар, биз менен бүгүн Улан Үсейин болду. Баштан башта баракчасында дагы мыйзам жөнүндө, анан мыйзам боюнча жөнөкөй тил менен айтылган баракчага катталыңыз, биздин подкастка, анан ошондой эле в рамках закона юристтер фирмасына дагы катталыңыз. Аякта биз бир топ мыйзамдарды карап, алардын баарын жөнөкөй тил менен жазып чыкканбыз. Саламатта болуңуздар. Аман туруңуздар.